Биринчи июнда реконструкциядан өткөн Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплексинин расмий ачылышы болду. Иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Белгилей кетсек, комплекс өлкөнүн алыс аймактарынан келген балдардын жана энелердин, жетим жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ден соолугун калыбына келтирүү жана чыңдоого ылайыкталган. Буга чейин каражаттын тартыштыгынан улам комплекс бүтпөй келгени маалымдалган. Мамлекет башчысы реабилитациялык комплекске барып, курулуш иштеринин талап кылынган көлөмү менен таанышып, аны реконструкциялоону баштоону тапшырган. Октябрь айында балдар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бул борборду ишке киргизүү үчүн каражат чогултуу максатында кайрымдуулук марафон өткөн. Марафондун жыйынтыгында 30 миллион 90 миң сом чогултулуп, комплекстин курулуш иштерин тездетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Долбоорго ылайык борбор 8 блоктон турат. Анда аллергологиялык, онкологиялык, пульмонологиялык, акушердик гинекологиялык, балдар хирургиясы, функционалдык диагностика жана неврологиялык бөлүмдөр бар. Ошондой эле комплексте уктоочу бөлүмдөр, клиникалык лабораториялар, тамактануучу, кир жуучу жай жана магниттик резонанстык томография орнотуу каралган. Комплекстин жайгашуусу Ысык көлдүн түндүк жээгиндеги климаттык шарттарды эске алуу менен тандалган. Мамлекет мындай ары маанилүү, ары жоопкерчиликтүү иш максаттарды көз жаздымда калтырбайбыз. Эртеңки күнүбүздүн жаркын үмүтү болгон балдарыбыздын эч нерседен тайманбай, көздөгөн максатына жете билген, ден соолугу чың ер азаматтардан болуп чыгышына ар дайым маани беребиз. Балдарыбыздын ден соолугуна кам көрүү бул бүтүндөй Кыргызстандын ийгиликтүү келечегинин пайдубалынын түптөө экендигин дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Бул борборго бүгүндөн баштап 15 сентябрга чейин республикабыздын бардык райондорунан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары келип эс алып кетип турушат. Ар 10 күн сайын 250 баланы кабыл алынып турат. Ушул багыттагы иш аракетибиздин бири болгон Алтын балалык медициналык реабилитациялык комплекси ишин ийгиликтүү баштап кетсин. Дарыланууга келген балдарыбыз сак саламат сакайып чыксын. Балдарыбыздын асманы ачык, ар бир күнү көңүлдүү өтсүн. Ден соолугу чың болуп, мекенин сүйгөн, мекен үчүн күйгөн, мекен үчүн ак кызмат кылган ер азаматтардан болуп чоңойсун. Сөзүмдүн акырында айтарым, урматтуу мекендештер, жогоруда айтып өттүм. Былтыр март айында келип, комплекстин абалы абдан кейиштүү акыбалда экенин көрүп чыгып, министрге тапшырма берген элем. Ушул комплексти бүгүнкү 1-июнь балдарды коргоо күнүнө чейин бүтүрүп, ишке киргизели деп. Мына бүгүн өзүңүздөр күбө болгондой ишке берип, балдардын биринчи агымы келип түштү. Албетте дагы бир 10-15 күндүк майда чүйдө бүтө элек иштери калган экен. Аларды иштеп жатып деле параллельно бүтүрүп койсо болчу майда чүйдө иштер. Мына ушунун баарын уюштуруп, күнү түнү талбай, 1 жылдан ашуун эмгектенген куруучуларыбызга, ар тараптан демөөрчүлөрдү таап, курулуш иштерин бүтүргөн министрибизге терең ыраазычылык билдирип кетели. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.